Психоз деген нерсе субханалла бул дайыма жашообузда болуп турат бизде. Бирок көп убактарда аябай ачуусу бат келип каарданган адамдар көп убактарда эмне дешет? Мен что-то мага жин кирип кеткен окшойт. Же болсо мындай мен ушундай өзүм кармай албай калатам. Мага жин кирип кетти деп келген кишилер көп болот. Бул нерсе биздин жашообузда дайыма болуп турат. Унутпашы, бул айтканда кандай десем мындай табияттан бар нерсе болуп эсептелет. Психоз. Биз дайыма ачууланабыз, бирөө менен урушабыз, бирөө менен талашабыз, өзүбүздү кармалбай калышыбыз мүмкүн. Биздин эмне мүнөзүбүздө болушу мүмкүн. Эгерде мүнөзүбүз болуп аткан болсо, анда ошол мүнөздү өзгөртүп болбой калат. Түшүндүңүзбү? Мүнөздү өзгөрткөнгө болбой калат. Ошон үчүн эгерде кимде ошондой бир жанагындай өзүн кармай албастык болуп аткан болсо, дайым эле эмнеге жин шайтанга шылтай баш керек. Бул адамдын өзүндө боло турган нерселер да болот. Муну адамда психоздук, же болбосо өзүн кармай албай калыштык. Эгерде ал адамдын жана көздөн, баягы көз тийүүдөн, же болбосо хасаттан, ошондой жин кирүүдөн, сыйкырлануудан деген нерселер бар да. Эгер ушундайлар болуп кала турган болсо, анын симптомдору бөлөк-бөлөк болот. Бирок адамдын мүнөзүнөн болуп аткан жанакындай бир өзүн кармай албастыктар кандай болот десе, анын белгилери ушундай. Биринчиси, качан адам ачууланганда оозу кургап кетет. Бул адамдын ошол ачуусунун табияттан болуп аткан нерсесинин биринчи белгиси. Экинчиси, ошол катуу багында ошол башынын ушундай бир оорушу, ачууланганда баштын ооруп кетиши, ошондой эле баягы жүрөктүн лакылдап кетиши. Бул эмнеден? Бул адамдын табиятынан болот. Бул адамда жин жок, ал болгон нерсе кадимкидей эле ачуусу келди. Психоз дейт аны. Ал эми субханалла анын ичинде жин бар болгон мезгилде, анын көзү кызарат биринчиден. Көздүн ичи кызарат. Баш оорубайт аныкы. Тескерисинче аны үчүн бул жерде талкалап салыш мындай оңой эле болуп калат. Ал мындай алып туруп ыргытып кетет. Анын башы оорубайт, оозу кургабайт. Кийин бирок бир нерсеси, качан баягы жиндин өзүнүн баягы адамга кылып аткан таасири жок болгондон кийин адам мындай болуп калат. Ал эми психоз менен болгон адам болсо, көпкө чейин токтобойт. Калчылдашы мүмкүн, үшүшү мүмкүн, ысышы мүмкүн. Бул адамдын табиятында болуп аткан нерсе болот. Бул нерсенин жин киргендегиси болуп турган болсо, жанакындай айтып атабыз, бирок эгерде адамда көз тийген болсо, кандай болот десе, субханалла, биринчиден көз тийген адамдын эч качан бирөөнү кол көтөрө албайт ал. Ал ачууланышы мүмкүн, бирок кыздырына эле бериши мүмкүн. Бир орунга отура албай эки жака баса берет. Ал адамда эмнекен? Жин жок анда. Анда психоз болуп аткан жок. Ал эмнекен? Ал кадим көз тийген адам эмнекен? Ачуусу келгенде эки жака эле баса берет. Анан көп убактарда бир нерсени кармап коюп, мынтип коюп, мынтип ушинтип эле берет. Бир нерсени алып келет, тигин алып келет, машинасына от алдырат, эмне кыларын билбейт, айдайын дейт, айдай албай эле мындай ушундай бир эмнеде адам катуу көз тийген мезгилдеги ачуусу келген мезгилде психоз сыяктуу болгон нерсеси ушундай болот. Бирок ошол эле мезгилде анын кулагы чуулдашы мүмкүн. Кулагы чуулдап, ушундай бир нерсе шыбырап аткандай болуп, ушундай бир чуркап кет деген сыяктуу болушу мүмкүн. Ал эми хасат менен болгондо адам качан ачуусу келгенде, ал адам тердеп баштайт, ысыйт кадимкидей. Кадимкидей ушундан өйдө ысыйп башташат. Ысып, анан кийин муздак тер пайда болот. Муздак тер кадимкидей анын жашоосунда эмнекен ошо муздак тер, денеси кадимкидей муздак тер басып баштайт. Ачуусу келер замат эле, эрдаялык мамиле болуп аткан мезгилде, ал адамдарда субхан эмне болот? Көз тийгенде дагы негизи баягы эме болгондо да кичине бир аракет кыла турган болсо, денесинде муздак тери басып баштайт. Муздак тер кадимкидей адам эмне болушу мүмкүн? Үшүшү мүмкүн. Бул адамдын субханалла хасат болгондогу ачуусунун келген белгиси. Бирок кадимки ачуусу келип аткан адам менен үчөөнүн айырмасы бар. Түшүндүкпү? Эми үчөө тең, төртөө тең бир нерсени сындырышы мүмкүн. Бирок биринчиси адам психоз болгон адам эч нерсени карабайт, талкалай эле берет ал. Ал адамдын өзүндөгү нерсе.
Бирок жини бар, көз тийген, хасат менен болгондор эч качан бардыгын тең талкаласа дагы бир моментте бир калдыр деген үн чыгып кете турган болсо эле автоматик токтоп калат. Анткени үчөөндө тең субханалла, үч мезгилде тең ал адамда жүрөгүндө коркунуч башка нерседен болгон себебинен болот. Субханалла, кээбирде ачууң келип кетсе, ай деп талкалап баштасаң эле сен ушу чото жиңип кеткен окшойт деп молдого кереги жок. Эмне кылыш керек ошондо пайгамбар үйрөткөн боюнча? Ауzu billahi mineşşeytanirracim деш керек. Ауzu billahi min Алла сактай көр ташбараң малгын шайтандан деш керек. Кийинкиси, эгерде ошондо агыл да болбой турган болсо, даарат алыш керек. Агыл да болбой турган болсо эмне кылыш керек? Жата калыш керек. Ошондой болуш керек. Аялың ачууң келип барса, субханалла, билесиң субханалла, жагын талгай чабышы мүмкүн да. Бирок субхан ошол мезде ауzu billahi mineşşeytanirracim десең, колуң чык деп токтоп калышы мүмкүн экен. Мисалы алса. Күйөөсүндө мынтип келип турасың, чагып алайын дегенде субханалла, эмне кылыш мүмкүн? Ауzu billahi mineşşeytanirracim баягы жүздүн колуңда тили чыгып калышы мүмкүн экен деген да. Дегеним айтайын дегеним, ачуу келгенде ошентип басканга аракет кылса болот экен. Бирок жин менен болгондо адам өзүнүн ачуусун баса албай калышы мүмкүн. Ауzu billahi mineşşeytanirracim десе, ал мезгилде 3-4 адам аны кармаш керек болот. 3-4 адам кармаганда да 3-4 адамды ыргытып ийиши мүмкүн экен. Хасат менен жолсо, көз менен болгондо субхана бир адам эле катуураак токтот деп кыйкырып койсо эле тык токтоп калышы мүмкүн экен да. Бүттүк. Айырмасын түшүнүп атасыздарбы? Ошон себептен биздин табиятыбыздагы келип аткан ачуулугубуз бул эмне экен? Жин киргенден да катуураак болот. Мына бул адамдагы психоз болуп эсептелет. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Анткени себеп мага көпчүлүктөр чалганда мынтип молдоке дейт, ушундай бир ачуум келди, акыркүндөр тез келчү болду. Анан сурайбыз, тез келгенде сен мындай оозуң кургап кетип атабы? Же болбосо бир ушундай бир башың ооруп кетип атат десем, ооруп кетип атат. Анда машалла намаз оку дейсиң да, намаз оку. Андан кээ бирөө сурайсың, эмне болот десең, денеңде мындай бир нерсе чуркап кеткенде мындай быжырап кетип атабы? Чачтарыңыз кытышып кетип атабы? Ачууланганда десең, ошентип кетсе анда кел, сага дем салып берели дейбиз. Эмне үчүн ал катуу көзүгүп кеткенден, катуу баягы субхан хасат болуп калгандан адамдардын ошо чачтарынын арасы кытышып эле сухой болуп өзүнчө кыйналып баштайт. Анан ачууланган мезгилде аба жетпей сени ушундай бир ыткытып же болбосо мындай сүйлөп аткан мезгилде кекештенип калып атасыңбы десең, ооба десе, анда кел, сенде жин бар экен дейбиз. Муну эмне үчүн айтып атам? Анткени себеп субханалла билишибиз керек. Туура түшүнүп билишибиз керек да. Мен ошо бул тажирба туугандар, тажирба. Бир хадис китепте же болбосо субханалла мындай эмес, бул тажирба, биздин жеке тажирбабыз. Ушул нерселер бизде болот. Билесиздер, дайыма ар кандай мисалы керек болсочу, мен сурайм, сенден каяктыксың деп сурап атабыз го. Каяктыксың деп сураганда, мисалы чүйлүкмүн, таластыкмын, нарындыкмын, оштукмун, жаллабаттыкмын, баткендикмин деп сүйлөйт туурабы? Эми ар бир жердин өзүнүн керек болсо ачууланганда да өзүнүн бир эмеси бар да, мындай. Белгилери бар. Бөлөк-бөлөк болот. Бөлөк болот. Ушуну түшүнүш керек. Бул кадимкидей эле бөлөк болот. Эми бир адамга субханалла жин кирип кеткендигин кантип билсе болот деген суроо болушу мүмкүн. Дайыма эле менден сурай беришет. Канткенде адамга жин кирип кеткенин билсек болот. Өтө оңой. Өтө оңой. Эгерде сиздин түшүңүзгө ошол адам, сиз жаныңызга келген адам, түшүндө 1 ай, 2 айдан бери бир эле түш көрүп аткан болсо, бир эле түш. Постоянный бир эле. Ошол адамда субхан жин бар экенин билип койсо болот. Ал учушу мүмкүн, качышы мүмкүн, дайыма бирөө менен мушташа бериши мүмкүн, бир нерсени тепсеп кетчидей болушу мүмкүн. Субханалла. Же болбосо ушу уктап аткан мезгилде эмне экен ушул мындай бир катуу бир тиштерин кычыратып, көп убактар түн ичинде билинет бул. Ошол мезгилде ошол адамды мындай тиштерин кычыратып, ар нерсени сүйлөшү мүмкүн. Бул мындай ал уктап аткан мезгилдегиси. Билип койсоң болот, өзүңдө ушул нерсе постоянно болот, значит сен срочно дем салдырышың керек. Эмне үчүн анткенсе сиздин ичиңизде жин бардын белгиси. Бирок ошол мезгилде айлатышыңыз мүмкүн, сиз таасирленип калышыңыз мүмкүн, унутпашыңыз керек. Бирок эмне үчүн постоянный деп атканыбыз бир болбогону 1 ай, 1,5 ай постоянный бир түш көрө берсең, мына ошол эки адамда жиндин бар белгиси болот. Экинчиси, дайым такай бир жерин ооруп турушу, бир эле жеринде, диагноз жок болушу. Ошол адамдын субхана бир жери ооруп турушу, эмне экен ошол адамда же жиндин бар болгон белгиси болот. Бир эле жер ооруй берет, бир эле жер. Бир эле жер. Бирок эч башка эме болбойт. Анын жашоосуна да эч бир нерсе таасир бербейт. Бирок субханалла анын эмне экен бир гана жер, дене мүчөсүн бир жер ооруй берет.
ошол адамда субханалла жин барын белгиси болот. Аллаху акбар. Кийин качан ачуу эмесинде Куранды окугусу, намаз окугусу келбеши мүмкүн. Оңойлуу, мисалы намаз окуйлу десе, эме кылышы мүмкүн. Качан намаз окуп баштаган титиреп башташы мүмкүн. Намаз окуган адамдар же болсо бир дамылалардын жанына келгенде, хафыздардын жанына келгенде денесинде мындай бир коркунуч пайда болушу мүмкүн. Бул эң жөнөкөйүн айтып атабыз да. Бирок унутпаңыздар, субханалла. Жин шайтандар ар кандай жолдон менен кирет. Эгерде мисалы караңыз, дагы бир нерсеси, эгер аялдар көпчүлүк убакыттарда денесинен баягы бала түшүп калып аткан болсо, баягы дене мындай баладан выкидыш боло берет го, эненин боюнда. Ошондой түшүп кала берет болсо, ошондой эле субханалла, ошол эркек менен аял ортосунда мамиле болуп атканыбызда эркектин дайыма башы ооруса, же болсо бели ооруса, анда эмне кылыш керек? Ал ошол окут чыгат. Ошонун ичинде жин бар деген белгиси болот. Простой нерсе түшүнүктөрүнөн. Субханалла. Ушундай нерсе. Аллаху акбар. Ошол эле мезгилде бир адам машина айдап баратып, же жолдо кетип бара жатып, ошо кетип бараткан мезгилинде ушундай баягы ушундай азыр тетигин сүзүп салсаң, азыр тетигин сүзүп кетсем деген мындай бир, же болсо ушундай баягы кетип баратып машинадан секирип кетсем деген ойлор болуп аткан болсо, мындай тескери ойлор. Анда ошол адамдар срочно субханалла эмне кылыш керек? Алар окутулуш керек. Же ичинде жин бар экен белгиси. Билесиздер, дайыма айтабыз, жиндердин ичтегиси анан сырттагысы болот, ичтегиси анан сырттагысы. Ичиндегиси негизи аз болот. Ичине кирип кеткен өтө аз болот. Бирок сыртындагылар аябай көп болот. Ошол сыртындагылардын таасири ичтегиден көбүрөөк болот. Ошол көчөдө айткан бир сабакта, ошол жиндердин субханалла сырттагысы адамдын некен жанындагы адам жашап аткан адамдарга таасир берет. Аялда болсо күйөөсүнө таасир берет. Күйөөсүндө болсо аялына таасир берет. Балдар болуп турган болсо балдарына таасир берет. Кандай десе, балдар, эң жөнөкөй балдары түн ичинде кыйкырып, өз алдынча чочуп, секирип, ушундай ыйлай бериши мүмкүн. Ошол адамдардын эмесинде эмне, ушундай кээ бир эмелер мындай ийилип ыйлашы мүмкүн. Кээ бир ыткытып, аптыгып ыйлашы мүмкүн. Балдар дагы эмелер. Ошондой эле аялдар болсо эркектики баштым ооруп атат, же болсо субханалла ошо сиздин жаныңызда бир жит чыгып атат, деши мүмкүн, кычкыл бир нерсе болуп атат, деши мүмкүн экен. Эгер аял боло турган болсо эркек эмне болушу мүмкүн? Ошол аялын көргүсү келбей калышы мүмкүн. Эмне үчүн ошол жин адамга көрсөтүп башы. Эң жөнөкөй мындай мисалдар субханалла ушундай канткенде жиндерди биз билебиз, канткенде ушундай кылабыз. Эми аны үчүн эмне кылышыбыз керек деген вопрос чыгышы мүмкүн, Эң жөнөкөй субханалла. Даарат, гусулду көбүрөөк кылыңыздар. Даараттуу жүрүүгө аракет кылыңыздар, гусулду болууңузга аракет кылыңыздар. Садака бериңиздер. Анан күнүнө 5 маал намазга бекем болуңуздар. 5 маал намазга. Ошондой нафил ибадаттарды кошуңуздар. Нафил ибадаттарды кошуңуздар. Нафил ыктыярдуу болгон ибадаттар. Көп зикир кылыңыздар. Эртең менен кечинде бисмиллахиллади ла ядуру ма исми шейин фил арди ва фис самаи ва самин алимди 3 жолудан эртең менен кеч обязательно сөз айтыңыздар. Эң жакшы. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир деп 100 жолдан айтыш керек. Эртең менен кечинде. 100 жолдан. Иншалла, ошондо эгерде дайым такыр бекен болсо, ушулардан кутулуш ыктымалдыгы бар. Эгерде кутула албай кала турган болсо, анда ракыйга же болсо Куранды окутуучуга кайрылыш керек болуп эсептелет экен. Бирок унутпаңыздар, ар бир мусулман үй бүлөсү, ар бир эркек болсун, аял болсун, рукия аяттарды окуп аткан жерге болбой алганда 1 айда же болсо 3 айда бир жолдон катышып туруш керек. Эмне үчүн дегенде биз билбейбиз. Биздин заман ушундай нерсе, кээ бир убактарда миллиарддаган жиндер эмне Кыргызстанга, Казакстанга кадимде жүрүп берет. Алар каякта неме болгон болсо, ошол нерсеге келет. Ошол себептен субханалла, силер намаз окуганда алсыз болуп калышыңыздар мүмкүн, намазды таштап коюшуңуздар мүмкүн. Ошол эле мезгилде эрде аял уруш көп болуп башташы мүмкүн, үйдө береке жок болуп башташы мүмкүн. Эмне үчүн? Анткенсе ошонун таасири болушу ыктымалы бардыгынан. Ошо эмне экен 1 айда 1, же болсо 3 айда 1 үй бүлөсү менен рукия аяттарды окутуп туруш керек. Үйлөрдө болсо дайым такай субханалла, колдон келишинче азан айтылып, намаз окулуп, Куран тилават кылып турса, иншалла жакшыраак болот. Түшүндүрө алдымбы? Maşallah, Allah razı olsun. Subhaneke hamdike aşhadu anta estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah razı olsun.